Артык каякта жүрөсүң, уят эмеспи? Элдердин баары чогулуп, үйдүн кожоюну жок. Азыр барам. Бүгүн толтурбасам, булар дүйшөмбүгө чейин иштебейт. Дүйшөмбүдө дароо бербейбиз. Текшерүүлөр болот. Кийинки жуманын аягында чечим чыгат. Банк бир жумадан кийин насыя берет экен. Ага чейин Элдияр Минкуштар акча берип турушту. Бирок пайызга. Өлүп кеткирлер. Туугандар десе. Жарымын конверттерден чыгарса болот бекен? Конверттеги уй сойгонго молдого кетти. Анын үстүндө жер казгандарга да бир эс болуп калбадыкпы? Жерди канатка эле каздырсак болмок. Тоңгон жерди кантип каздырмак элек? Боз үйчү. Боз үйдү кошуналар келип ырастап беришти. Эртең Молдо Сейит келип, шашпай өзүңө жолугуп сүйлөшүп кетем деди го. Чоң атам каза болду. Биринчи күн сабак барам го. Тиги үй тапшырмалар WhatsApp'тан жазып койсуң. Аны тиги 101дик салып бере аласың? Канат. Башталды. Артык. Мен баарын түшүнүп турам. Андыктан мүмкүнчүлүк болгондо бер деп жатам. Эми турмуш ушундай экен. Эч ким алдын ала даярдык көрө албайт. Экинчиден, жеңилдик менен мен сага боз үй тигип бердим. Бул көчмөндөр оюнунда катышкан боз үй. Рахмат Моке. Чайдан ич. Бир жумадан кийин банк насыя берет буюрса. Азыр колуңда канча акча бар? Жок дегенде жер казып бергендерди чай берип, чай ичирип, акыбалды түшүндүрүп койсоң. Sağ Tamam. At bakıydı. Geliniz. Ötünüz. Assalamualaikum. Atım Ömürzak. Banktan geldim. Кичине сүйлөшөлү дегендей. Түшүндүм. Эми кыскасы сиздин атыңызга буга чейин башка банктан да насыя жазылыптыр. Анан үйүңүздү да коюп турсуз. Андыктан сиз сураган сумманын
жарымы гана каржыламай болду. Ошол себептен сиз менен кеңешип сүйлөшөлү деп. Негизи ал нарсе менин атыма жазылган менен байкем алган. Бишкекте контейнер алып, товар алып иштеп жүрөт. Кандай десем, эми бул банкта. Анан каражатты ким кандай жумшайт ал каралбайт. Анан документтер боюнча сиздин намыңызга жазылуу. Бирок сиздин абалыңызды түшүнүп, экинчиден насыяны убагында төлөп келатасыз. Ошолорду эске алуу менен жартылай $2000 каржылап берели деп чечтик. Аз экенин түшүнөм, бирок жоктон көрө жогору да. Эгер кааласаңыз жаздырбай эле коюңуз. Эмнеси болсо да ала берейин. Бирок үйүңүздү кое албайсыз. Башка мүлкүңүз барбы? Тракторум бар. Ошону менен иш кылып жүрөм. Сизге тийиштүү ал? Ооба. Анда бул документтерди алып эртең банкка келиңиз, таанышып. Жабай. Булар мындай. О, канатчик. Кынайсың? 3 күн өттү. Такыр эле силерден кабар жок го дагы эле. Там бүгүн өзү чайга чакырам деп аткан. Ошондо болсо экен. Бел дайы. Эгерде байкасаң, сен телефонду өчүрбөдүң. Мен баарын угуп жаттым. Эмне? Местналар тийип жатабы? Жок ай. Чоң атам сөөгүн коюшканга жардам беришкен. Карыздарын сурап атышат. Сен кайсы айылдан болом дедиң эле? Интернационалден. Бирок айылыбызда жаалаң эле кыргыздар жашашат. Сенчи? Менби? Мен канттан эле болом. Эмнеге мага ыр жаздың? Эфириңди карасам жаалаң эле жиндилер сага жазат экен анан. Билбейм, андайларды атайын топтоп аласыңбы? Алардын канчасы сага жазат? Бир Кудай билет. Анан өзгөчөлөнөйүн дедим. Ыр жазчулар деле толтура. Ата, ушпазар өтүп атат. Мына ондан көргөзүп чыкчы. Iya. Нүкүш. Бишкектегилерге чалчы. У каждого сгорел товар на сотни тысяч сомов, притом многие брали его Алло. в кредит. Артык азыр сүйлөшө албайм, контейнерим күйүп атат. Анан чалам. Товарлар күйбөй, адамдар күйүп жатышат. Жырткычтар чогулуп алган турбайбы? Келгиле, үйгө кирип. Ай, шашылып жатам. Азыр эле бүтүрөлчү. Эми жагдай мындай. Банк мага 2 миң берди. Бардыгы 4,5 карыз элем. Гүлайым, сенин карыздарыңдын баарын жабайын, бирок пайызын бере албайм. Моке, сен да бир аз күтө турат окшойсуң. Өзүң айтпадыңбы? Артык. Акыбал өзгөрдү. Мага да акча керек болуп турат. Мен да акчамды берсеңиз жакшы болот эле. Атам акчамды сурап атат. Мен башкаларды биле албаймын. Канча болсо ошончонун баарын бергин. Мен пайызды токтото албайм. Анын үстүндө акчаны башка бирөөлөрдөн алганмын да. Ал жакта дагы пайыз өсүп атпайбы? Бар кир үйгө. Тынчабай. Тараттыңбы? Гүлайымдын акчасын бердим. Бирок пайыздары калып калды. Мокеникин бердим. Жанымда молдонун эле акчасы турат. Жер казгандардыкын кийин берет окшойм. Дагы ким келди?
Саламатсызбы? Саламатчылык. Байкеңиздин насыясы боюнча келдим эле. Бир жумадан бери таптырбай жүрөт. Ош базар күйгөндөн бери дайыны жок. Балким сизде башка номери бар. Чалып көрүңүзчү. Макул. Абоненттин телефону өчүрүлгөн же жеткиликтүү аймактан сырткары. Жооп бербейт. Байкеңиз табылбаса, акыбалыңыз оор болуп калды го. Мениң сонда. Абоненттин телефону өчүрүлгөн же жеткиликтүү аймактан сырткары. Алло. Элина, салам. 3 күндөн бери жооп жазбай жаттың го. Негизи балдар аркамдан чуркачу эле. Карачы, мен сага жалдырап чалып жатам. Кечирип кой. Үйдө көйгөйлөр чыгып калды. Чоң атам каза болгондон кийин көйгөйлөр да көбөйүп кетти. Ооба, айткансың. Айылдын жарымысы келип, алардын баарын эт тараткыча. Азыр кайра урушуп кетебиз. Бул тууралуу мен сага айткам. Мен деле түшүнөм. Бирок атам элдин сөзүнө калбай, парсты такчына дурус аткарайын дебеди. Антпесе элге жаман көрүнүп калмакпыз. Мен сага бир китеп жиберейин. Аны окуп, Санат чурка, сен атаң кол атат. Бул. Кечирип койгула. Мындан башка деле орун жок. Эптеп кирип жашап тургула. Очогубуз турат. Түшүп кетсеңер, колдон өрүлө. Канат тур. Бүгүн мектепке барбайсың. Мен менен жумушка чыгасың. Каяктагын ойлоп таптың. Экөөбүзгө окшоп көчөдө калсынбы? Карыздарыбыз көп. Биринчи кутулалы, кийин улантат. Улантпайт. Сага окшоп калып калсынбы? Канат, тур да кийин, жөнө мектепке. Апа, мен иштейимге даярмын. Бар дейм мектепке. Нурайым, Балага тийбе. Өзүбүз чөккөнүбүз аз келгенсиз. жакшы окуса бир жөн. Күндөлүгү бүт иштер. Балага тийбе дейм. Мени билесиң. Мен кезип коем. Керек болсо, мен сени менен чыгам талаага. Же сарайды шыпырып үйдө отура берейинби? Эртең конок келет эле деп. Болду!
Эмне отуруп алдың? Иштебейлиби? Тракторду алып кетишти. О, жигит, бергел. Бергел, коркпо. Биз менен саламдашпайсыңбы? Өтүп бараткан кара. Телефонуңду берсең. Неге? Берсең көрөйүн. Симкаңды ал. Ал дейм симкаңды. Бар кет. Атаңа айт кой, карыздардан кутулдум деп. Банкрот болуп кетсе да башпыз. Болмуш. Бүгүн мен кантайымга барып келейин. Швейнияда жумуш бар деп жатты эле. Бүгүн мен эс алайынчы. Бир күн. Суранам, бир күн. Үйдө жата турайынчы. Макул. Сумкамды унутуп калыптырмын. Сен сөөгүң жерге бериш үчүн барып насыя даярдай берейин. Салам алейкум. Эмне үйүңөрдөн көчүп кеттиңер беле? Эмне экен? Үйүңө барып таппай койдум го. Бул подарканы шаардан кызың берийди. Мейли анда, жакшы болуптур.
Ey Kanat gel, gir. Ne oldu ketdi дағы? Мен могу китепти окуп жаткам. Бир эки сөзгө түшүнбөй атам. Сурасам болобу? Канат, көрсөтчү китебиңди. Каржы жаздык деген түшүндүрүп бериңизчи. Каржы жаздык. Мындай китепти сага азыр окуганга болбойт. Эрте. Муну эмне кыласың? Кызык болуп кетти. Андан көрө адабияттан берилген тапшырмаларды окусаң болот. Макул. Канат. Нерсе калды? Саламатсызбы. Каржы сабаттуулук. Бул журнал аркылуу Бишкекте атайын балдарга сабак өтүшөт. Каржы жаздык деген бул сенин телефон берсең түшүндүрүп берем Google'дан. Агай телефонум жок. Макул, жүр артыма жүрсөң. Агай, биз үй тапшырманын баарын бүтүп койдук. Ойногонго убакыт бересизби? Бүгүн эмесе? Кетиле. Эрназар, компьютерди бошотуп берип тур бүгүн, Сабакты баштайбыз. Канат, бүгүнкү жетиштүү го дейм. Кечиресиз агай. Рахмат. Компьютерди өчүрүп кой. Бүгін эмне мынча кеч? Интернеттен үй тапшырманы аткарып жаттым. Эртең кеч келем го. Буюрса цехке алган жатышат. Азырынча кийим үтүктөмөйлүү болду. Жакшы. Жетет. Мен бул жакта жок болгон сүйлөшөсүңөр. Маселелерди өзүңөрчө талкуулайсыңар. Мен деле баарын угуп жатпаймынбы? Жаныңарда отурамынбы? Түшүнбөдүм. Билем. Учурда акыбалыбыз оор. Бирок мен дагы силер менен кошо талкуулагым келет. Маселелерди чечким келет. А силер терс бурулуп өзүңөрчө сүйлөшөсүңөр. Азыр сен кичинекейсиң да. Коюңузчу апа. Кандай дейсиз ата? Канат, туура айтат. Мүмкүн. Мен дагы силер менен кошо талкуулагым келет. Сунуш бере албасам дагы катыштыргыла. Туура.
Макул. Анда кайсы маселеден баштап сүйлөшөлү? Билбейм. Алтындарым менин. Көкмелер. Эмне каткырып отурасыңар? Үйүңөрдү алдырып ийбедиңерби? Акыбалыңызды түшүнүп жатам байке. Бирок бул жакта мындай болуп жатпайбы? Мен акыркы эки көчөдөгү койлорду кайтарам. Тынчы болсо биринчи эки көчөнүн малын карайт. Дөкө айылдын түбүн карайт. Борбордогу көчөлөрдө эч кимде кой деле жок. Балдар макул болбойт го дейм. Кой кайтарам деп калсаңыз, биздин койлорду алып кеткен болуп жатпайсызбы? Мен сени түшүндүм бак. Ошон үчүн сени менен кеңешейин деп келдим. Эгер бир ойго келип калсаңар, айтып койгула. Сөз. Артык. Бирге. Малик. Кандайсың Артык? Кырсыгыңды уктум. Ошондой болуп калды. Экинчиден байкең жөнүндө ушактарды угуп калдым. Кайдан? Каякта экен? Аялы менен баласы Орусияга качып кетиптир. 4 ай мурун баласын үйлөнттүңөр беле? Ооба. Бишкекке чейин барып келгенбиз. Көрсө ошол тойду сен койгон үйдүн насыясын өткөзүптүр. Анча мынча алгам деген аз эле. Товарлардан кайра жаап алам деп көп эле жеп алган окшойт. Ош базар өрттөнүп кеткенден кийин баласы менен келинчек экөө Сахалинге жөнөп кетишиптир. Атаңыры. Айтып коюшпайбы? Элдер карызды сенден сурап баштарын билип айтпай койду окшойт. Өткөн күнү 1-2 адам сени издеп айылга келген. Ачык эле сарайыңды көрсөт. Сени байкеңден жабыр тартты деп тийишпей кетип калышты. Майрамбек байке. Рахмат. Чоң рахмат. Мен башкага деле жардам бере албайм. Ошого деле рахмат. Жылалып па? Жылалы. Үй көрбөйсүзбү Наргизже? Азыр чыгам. Бир ишти бүтүрө албай жатам. Мелис жакшы алыс. Мен сизге жардам бере алам. Сенби? Токто. Жүр көргөз. Жүр. Эже, сизде каржы максатыңыз барбы? Ооба, албетте. Кимде болбосун? Миллионер болгум келет. Жок. Каржы максат бул. Мисалы, сиз ар дайым
сабактарыңыздын саатын эсептең аргасы болосуз. Анан айдын аягында мүдүр каршы болсо дагы сиз ошол өтүлгөн сабактарыңыздын саатынан айлык сурайсыз. Демек сизде насыя бар. Мен эч нерсе да айткан жокмун. Азиреже, сиздин айлығыңыз канча? 8.000 сом. 8.000 сом. 8.000 сом. Андан тышкары бизде күнүмдүк керектөөлөр бар. Чей аша. Буларга тамак аш, кийим кече, тиричилик кызматтар, балдарга кеткен чыгымдар. Жада калса телефонуңузга бирдик жүктөйсүз. Бирдик. Жумасына бир жолу ксерокопия кыласыз. Жыйынтыгында сиз 12.000 сомго коротосуз. Албетте, мындан тышкары дагы сизде кирешеңиз бар. Эртең менен эрте чыгып, мектепке келче сүт таратасыз. Мурун биз дагы алчубуз. Назирже, байлыгыңызды дагы эсептешиңиз керек. Мүлк өзүнчө, байлык өзүнчө. Байлык бул сиздин сүт берген уюңуз. Мына ушул байлыкты күчөтүш керек. А сиз болсо аны камап, чөп салып байлап койдуңуз. Бадага кошуш керек. Букага салдырыш керек. 7-8 айдан кийин сиз сүттү көбүрөөк тарата баштайсыз. Назирже, сиздин насияңыз канча? 2300 сом. Балама насияга телефон алып бердим. Негизи насияны жумшаганга колдонуш керек. А биз болсо анта жашоону татаалдаштырган калабыз. Ошондо сиз айына 4000 сомго минуска кетип жатасыз. 4000 сомго. А жарым жылдан кийин сиз карыз сурап баштайсыз. Назиреже, мен сизге эртең каржы баштыгыңызды түзүп берем. Ата, канча акчабыз бар? Кече 7 сом бар болчу. Бүгүн кеңеш эженин короосун жыйнап бердим. 50 сом алдым. Кара жумушка канча жалынайын десең дагы азыр адамдарга невыгодный болуп калыптырмын. Мага 200 сом бергиче алкаштарга 50 сом арак алып берген оң экен. Атаң көрүү. Чабандар менен алкаштардын ортосунда конкуренция бар экен деп ойлоп отурмун такыр. Негизи чабандар мектептердин мүдүрүнөн көп табышат. Ата, 57 сом мага бериңиз. Мен кармайм. Сен бил. О. Карма. Коркпоңуз. Эртең түштүккө келип тамак жеп кетиңиз. Болуптур. Мен жоготчу нерсенин баарын жоготком. Эми 57 сомдун эмнесин аяйын? Биз барбыз, ата.
эмне отурасың? Ой, тияққа барғыла деп едім біле. Байке тендер өтіп тұрсыз деп ұқтым. Бізді осы тайпаға қоспайсыз бұл. Назиреже, Кел. бул таблицага ылайыкташтырып эсебиңизди жүргүзөсүз. Бирок алгач каржы максатыңызды аныкташыңыз керек. Ошол максатыңызга карата жакынкы 1 жылда эсеп чыгарасыз. Мына. Макул. Мүмкүн меники туура эмес. Мүмкүн сеники туура. Бул менин үй тапшырмам болсун. Үйдөн карап көрөйүн. сом. 500 сом? Мынау кагаздар үчүнбү? Муну сен жок эле билчүмүн. Эже, бул кагаздар 1 жылдан кийин сизди сактап калат. Мүмкүн айтып жаткан нерселерди билесиз. Бирок түшүнбөйсүз, колдонбойсуз. Мен деле логарифмаларды жашоодо кандай колдоноорун билбей турам. Ал кээ бир адам берген мугалим эжебиз айтат, керек деп. Көрдүңүзбү? Биз баардыгын билебиз. Түшүнөбүз. А бирок колдонбойбуз. Болуп турган ат. Эгерде 1 жылдан кийин ушул кагаздарыңда өзгөрүү болсо, анда мен сага 5000 сом берем. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Болуп турганда. Чурка, сабакка чурка. Мен андан көрө жанагы 50 сомго нан алып келсем болмок. $400 бизге. Бул каяктан? Кагаздар сат. Ушул кагаздарды кандай неме болду? Капа болбогула. Баары жакшы болот. Апа, 1 саатка убактыңыз барбы? Апа, балдардын арасында отуруп. Барыңар билесиңер. Биздин үй бүлө кандай акыбалда жашап жаткан. Бул туурасында укпаган деле жаңга алгандай окшойт. Билесиңерби? Буга ким күнөөлүү? Тетигени банктагылар. Апайын үледе кечирип калыңыз. Өкмөт күнөөлүү. Мен ойлойм. Буга ата-энем өздөрү күнөөлүү. Атам өзү авиаинженер. Советтер Союзунда окуган. Эми учактарыбыз жок болсо эмне кылсын? Анан капитализм кирди. Бул жакшы нерсе, бирок башка эрежелер. А бул эрежелер коомубузга сиңген жок. Негизи акча бул жакшы нерсе. Акча тапканды жана аны сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Мына ушуну билбейбиз. Табабыз, коротобуз, бирок эсептебейбиз. Мына ушулардын бардыгын каржы жаздык тизмектейт. Каржы жаздык деген бул мисалы менин атам айына 10 000 сом табат. Апам 10 000 сом. Ошондо канча болот? 20 000 сом болот. Мунун баары чөнтөктө калбайт. Анткени 8 000 сом тамак ашка кетет. 3 000 сом машинанын майына кетет. 2 000 сом тиричилик кызматтарга кетет. Жада калса телефонго жүктөгөн бирдиктерибиздин акчасын эсептебейбиз. Бар болгондо бирдик жүктөйбүз. А жок болсо жүрө беребиз, маяк берип коюп. Кыздардан
интернет бөлүшчү деп. Негизи ушулардын бардыгын каржы жаздык тизмектейт. Мисалы, бизде 20 миңден 7 миң сом калды. 7 миң сом бул биздин айлык кирешебиз. Эми, мисалы мен ооруп калсам, больницага барыш керек, акча керек. Буга акча жетпейт. Атам эмне кылат? Атам кошуналардан карызга акча сурайт. Башкача айтканда, 7 миң сомдун 1000 сомун биз каржы жаздыкка топтой берсек, ушундай кырдаалдардан эч коркпойт элек. Мунун баарын неге силерге айтып жатам, балдар? Анткени силердин дагы ата-энеңер ошондой. Силердин дагы ата-энеңер бирөөгө карыз. Аз да болсо карыз. Карызы жок, кыргыз жок. А бул жагдайды, балдар, силер өзгөртө аласыңар. Колуңардагы биринчи таблицага үй бүлөңөрдөгү кеткен чыгымдарды, кирешелер жазасыңар. Ал эми экинчи таблицага болсо, бир айда канча акча бирдикке короттуңар. Муну ошолорду жазасыңар. Ал эми экинчи айда биз буларды иштеп чыгабыз. Үчүнчү айда болсо, ар бириңердин телефонуңарда бирдик болот. Бирдиксиз калбайсыңар. Балам, мен эмнеге чакырдым? Мен жинди деп ойлошпосун деп. Так ошентип айтайын деп аткам. Бирок бирдиктер боюнча ой мага жакты. Мындай карасак канат бизди эч жаман жакка алып барбайт эле. Бұл эмне кылганыңар я? Өсүбүздүн балдарыбызды өсүбүзгө шпион кылып жатасыңар. Биздин акчабызды силер чечип калдыңар беле, я? Уят эмеспи? Балдарыбызды өсүбүзгө колдонгонуңар. Шерменде гана болосуңар. Элдин баарын айтып чыгам акмактар. Каният апа, сиз түшүнгөн жоксуз. Бул жон гана каржы сабаттуулук болчу. Ай. Сарайда жаткандар. Мага каржы сабаттуулукту үйрөтүп жатабы я? Бул эмне кылганга бети жоктор. Шор болгула. Өлүп кана кеткирлер. Өлүп кана кетесиңер го. Эх, балам. Биз буга али даяр эмеспиз да. Коомдук уулар бул жакта өткөрүлөбү? Болуп атат. Кана. Эмнеге? Өкмөт менен айыл өкмөт ушу баардык түйшүктүн баарын чечип коюшат деп ойлошот. Алло. Апаңчы. Алло. Балам, мектепке чакырып жатышат. Эл чогулуп нааразы болуп атышыптыр. Азыр мен да барам. Анча эмне кылдың? Элди өзгөртсүн деп жаткам. Кредит алган билбейм. Садаган кетейин майрамек болом. Рас келбедиң бай. Ой, жада калса балдарыбызды да сектага киришип салыптыр. Бул эмнеси я? Каният апа, каяктагы секта? Каяктагын айтып жатасыз? Ана могу кагаздар эмне? Биздин айлыктардын баарын жаздырып. Туура. Бул жөнөкөй эле эсеп. Жөн эле машык болчу балдарга. Биз бир айда телефонго кеткен акчаны эсептеп чыгып, экинчи айда өзүбүз акчаны таап көрөлү дедик. Эжелер, мен башында канатка ишенген эмесмин. Бул жөн эле эсепти кантип жүргүзүштү көрсөтүп бергди. Балама канча акча беришти, мен өзүм билем. Так ошондой, Каният апа. Бирок сиздин балаңыз ал акчаны бир күндө эле жеп салып, анан бир жума бою бирдиксиз жүрүп атпайбы? Мына биздин максат
ошол акчалар кайсыл жака кетип жатканын жана ата энелерибиз кандай кыйынчылык менен таап жатканын үйрөнөлү дедик. А менин балам сиздерди да бизге окшоп сарайга чыгып калбасын деп жатат. Балаңар ошондой акылдуу экен, бизди карыздан чыгаргандай. Мен силердей элемин. Жөн гана мээге сиңип калган көз караштардан башкача иш кылайын деп жаткам. Мисалы бүгүн силерди айыл өкмөтү күтүп жатты. Бирок бирөөң дагы келген жоксуңар. Себеби айылды ойлобойсуңар. Силер чаң-чуң жутуп көнүп калгансыңар. Көзүңөрдү ачып эч жакты карабайсыңар. Айланаңарда эмне болуп жатканын көрбөйсүңөр. Акчалар кайсыл жака короп жатканын көзөмөлдөп сунуштай албайсыңар. Мисалы, карагылачы. Мына. Тука, ител ол. Силер төлөгөн салыңардан кетип жатат. Ушул жактан канчалаган адамдар өттү. Бирок бирөө да кызыгып сураган жок. Бир аз көзүңөрдү ачсаңар, пайдабал жок эле уруп жатышат. Айланайындар, бул жерде менин күнөөм жок. Биз Молда Сейит экөөбүз келишим түзкөнбүз. Уш жердин пайдабалын куруп берсин деп. Жөн эле жерге киргизе берген болобу? О да сементи жок. Каниет апа, бул айылда сизди баары угушат. Саат 5-ке чогултуп бериңиз. Мындай болбойт. Ой алдыңа кетейин, ой замат деле чогултуп берем. Айсулу, ай сен барып тиги ишим ыктар чыкырсаң, ал калганы бүт эле өзү келет. Ооба, Молда Сейитти да кошо чакырыш керек. Бул жерде түптөгүн ошо экен да. Ой, туура айтасың. Ооба, туурабы? Туура. Марин койке, мына элдер чогулуп берди. Эми коомдук угууларды уюштуруш керек. Коомдук угууларды адатка салыш керек. Эл астына чыгып сүйлөп берчи. Жок, Марин койке. Биз оокаттарыбызды чогултушубуз керек. Молда Сейит байке жини келип үйүнөн чыгарып салат. Балам, сен элге керексиң. Молда Сейит байкеңдин ачуусуна карабай эле кой. Эртелиби кечпи баары бир чыгарат. Бияка барыңар чогулдуңар. Бирок эмнеге чогулганыңарды сурап жатасыңар. Биз Молда Сейит байкенин күнөөлөгөн чогулган жокпуз. Кандайдыр бир ызы чууну же маселени чечкиңер келсе, айыл өкмөтүнүн иш бөлмөсү силер үчүн ар дайым ачык. Коомдук угуулар бул бир нерсени чечиш үчүн атайын уюштурулат. Бул эмне? Силер жергиликтүү бюджетке ай сайын салык салып топтоп турасыңар. Дал ушул коротулган акчаны кайсыл жака кетип жатканын силер көзөмөлгө алып сунуштай аласыңар. Жок. Майрамбек байке аны өз чөнтөгүнө салып койбойт. Бирок ал аны коротконго мажбур. Силер айылды жакшы билесиңер. Ошондуктан айылдагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, аларды чечкенге сунуштап көргөзө аласыңар. Майрамбек байке, 3 айда биз канча акча корото алабыз? 55 000 сом. Кимде кандай ой бар? Туугандар, бир айдан кийин Тетибай батырдын 200 жылдыгы болот. Ошого арнап той кылбайлыбы? Же эстелик орнотобу? Кечиресиздер. Кандайдыр бир маселени чечиш үчүн болуш керек. Же болбосо айылдын инфраструктурасына байланыштуу болсо дагы жакшы болот. Антип отура берсе көптөгөн көйгөйлөр чыгат. Мына ошол отура бергенден көйгөйлөр топтолуп жатпайбы? Айылдын өйдөңкү көчөлөрү дарыянын наркы бетине жайгашкан. Биз мектепке барыш үчүн кара жолго чыгып кайра түшүбүз керек. Ал жакта көрүстөндөр да абдан көп.
Бизге деген кичине чакан көпүрө салып берсеңиздер абдан сонун болмок эле. Бизге ыңгайлуу жана коопсуз болмок. Туугандар, тактайларды менден алгыла. Мен өз баасына берем. Ал эми көпүрөнү артык байкеге берели. Цементи жок дагы кулап калбасын. Marek Bayke, söz sizde. Эй, менің артыма маскала. Келгіле. Эми азырынча ушул. Колуман келишинче жазадым. Силер жумушта болгондо. Бираз жашап тургула. Муке. Рахмат. Кечирип коюңуз Молдосейит байке. Кечирбе. Бирок сен бүгүнкү сүйлөгөн сөзүң мага жакты. Эми сен камтесиң? Коркпой эле кой. Биригин табарбыз. Экинчиден элдер чындап эле коомдук угууларды уюштуруп бир чечимге келип турушса, иш экөөбүзгө жетет. Андыктан өзүнчө башка балдардан бир тайпа түзүп ал. Жарайт. Жарайт. Талантың жоқ деп қайғырма, татықты жашо чоң талант, таза жолменен жашап, үбілі отуны қалқалап. Ақылым жоқ деп қайғырма, ақылды болуш аздаса, ақылман сөзін көп ұқсаң, ақылда келет 40 жашта. Барыңыздарга келип бергениңиздерге рахмат. Бизге колдоо көрсөткөн мугалим эжелерибизге чоң рахмат. Инвестиция кылып тактайларын бизге өрүп турган Камчыбек байке, сизге рахмат. Марекебизге мына бүгүн айыл өкмөтүбүз келиптир. Сизге дагы чоң рахмат. Жана өзгөчө досторума өзгөчө рахмат. Шарт мындай. Бүгүн биз Марекенин атайын уюштурдук. Себеби мындан кийин жок дегенде бирдиктердин акчасын өзүбүз табууну үйрөнөлү деп жатабыз. Андыктан тартынбаңыздар, уялбаңыздар. Акчаңыздарды аябаңыздар. Өзүңүздөргө жактырган нерселерди сатып алыңыздар. Бир гана эрежеси өзүңүздөрдүн балдарыңыздардан сатып алганга болбойт. Анда баштадык. Карачай, ой биздин жаныбызды акчаны сууруп алган ататай. Ошону айтсаң? Балаңыз жасаган турбайбы, Самат? Ооба, менин балам жасаган. Ай, экинчисин албайсың. Алайын. Жоқ деп қайғырма, сұлулық болот жүректі, жүрегің соқса тоқтатпай, чырайың кетет күн өтсө, бақытым жоқ. Geçiresizler. 12.650, 51, 55, 56, 57. Bugün biz Jarmankeden 12.657 so'm topladık. Бирок бул биздин толук акча эмес. Биз Камчыбек байкеге тактайлар үчүн 3500 сом беришибиз керек. Камчыбек байке, азыр
мен сізге ақшаны бермеймін. Сіз елдің көзін чалбайсыз, аны білеміз. Андан тышкары қыздарыбыз үйдөн атайын тамак аштар жасап келишти. Ошого биз 200 сомдон беришибиз керек. Ошондо бизде 7000 сом калат. 7000 сомду 25 кишиге бөлсөк 280 сомдон тең. 280 сом bir айлык бирдикке кенен жетет. Чоң атам жөнүндө мындай деп айткан кеби бар. Атаң Украинада иштеп жүргөндө ата неме деп атайын биринчи айлыгын поштадан салып жиберген. Бүгүн биз дагы досторум менен ушул адатты улайлы деп жатабыз. Билем, 280 сом аз эле. Бирок бул менин биринчи тапкан акчам. Мүмкүн. Мен башында балама ишенген эмесмин. Деги эле баламды көйгөйлөргө жолуктурбасам деп чектеп салгам. Менде азыр 280 сом бар. Бирок мен билем, мага караганда балам бул акчаны туура жумшайт экен. Андыктан бул акча менден силерге инвестиция болсун. Аны эмесе менден 500 сом. Апа, ал акча кайдан? Мен дагы каржы жаздыгыбызга 10 сомдон топтоп аткам. Анда менден 1000 сом. Анда менден 1,5 сом. Ой, анда менден 3000 сом. Мокойка, атандаш болуңуз. Бияк той эмес. Анда мен 1000 эле сом. Ата, апа, колубузда канча акча бар? Бизде үмүт бар.